Саламатсыздарбы? Лондондон түз эфирде BBC Кыргыз кызматы, студияда Акчолпон Койчиева. Эл аралык жана спорт жаңылыктар менен тааныштырабыз. Президент Трамп бул кызматка келгенден бери Кытай президенти менен биринчи жолу түз байланышып, кат жазды. Ал конструктивдүү мамиле курууга чакырды. Эмик айда Европа биримдигине 60 жыл толот. Бирок учурдагы популисттик партиялардын күч алышы уюмдун келечегине коркунуч келтиреби? Биз ошондой эле Британияга келип, өз маданиятын жана тилин үйрөтүп жаткан качкындар тууралуу баяндайбыз. Бейжин президент Трамптын Кытай президентине жазган катын кабыл алып, ага олуттуу маани берип жаткандыгын билдирди. Трамп президент болгондон бери Ши Цзиньпин менен биринчи жолу байланышып жатат. Ал Кытай элин жаңы жылы менен куттуктап, эки өлкөнүн ортосунда кызматташтыкты өнүктүрүүгө чакырды. Дональд Трамп телефонго жооп берүүнүн ордуна Кытай президенти Си Цзиньпинге кат жөнөттү. Трамп президент болгондон бери биринчи жолу аны менен түз байланышты. Президент Трамп Америка жана Кытай үчүн бирдей пайда алып келе турган конструктивдүү мамиле курууну көздөрүн жазды. Кытайга жооп катары бул катка чоң маани берип жатканын билдирди. Мамилелер ар дайым эле мындай болгон эмес. Трамптын шайлоо өнөктүгү учурунда ал Кытайды жана соода байланыштары үчүн катуу сынга алган. Биз Кытайга өлкөбүздү зор тутташына жол бербешибиз керек. Учурда алар дал ушундай пайдаланып жатышат, деди эле Трамп. Ал президент катары ант берүүдөн мурда эле Тайвань президенти менен телефон аркылуу сүйлөшүп, Кытайды ачууланткан. Трамп бирдиктүү Кытай позициясын колдойбу деген суроо жаралган. Эң эле ачуу айтыш Түштүк Кытай деңизиндеги талаштуу аймакта Кытайдын арал куруп жатканы боюнча болгон эле. Джеймс Матис жаңы коргоо министри катары биринчи жолу Түштүк Кореяга жана Жапонияга барганда Кытай талаштуу жерде аралдарды куруп, аймактагы өлкөлөрдүн ишенимин жок кылды деп айткан. А дегенде аймакка туруксуздук орнотпу деп катуу айткан Кытай кийин позициясын жумшартты. Биз коргоо министри Матистин Түштүк Кытай деңизинде аскердик аракет көрүүнүн кажети жок. Маселе дипломатиялык жол менен чечилиши керек деген сөзүнө макулбуз, деди Кытай өкмөтүнүн өкүлү. Өз катында президент Трамп Кытай элин короо жылы келиши менен куттуктады. Эксперттер айткандай, бул куттуктоо кечире келди, бирок баары бир ал чоң мааниге ээ. 2017 жылды Европадагы шайлоолор жылы деп аташууда. Биримдиктеги бир катар ири өлкөлөрдө Германия, Нидерландия жана Францияда шайлоолор күтүлүүдө. Бул өлкөлөрдө популисттик жана улутчул саясатчылардын урандары жалаң ички саясатты гана эмес, Европа биримдигинин келечегине дагы таасир этиши ыктымал. Эскертүү баяндамада жарк-журк эткен кадрлар бар. Бүткүл Европада популисттик саясатчылар добуш берүүчүлөрдүн башын айлантууда. Бул Brexit эпидемиясы же Европанын оңчул багытка ооп жатканы эмес. Италиялык Беппе Грилло ырдагандай, популисттик ырлар менен убадалар элге жагат. Популизм абдан кооз сөз. Мен популист болгонума сыймактанам. Италияда жана дүйнөнүн башка аймактарында деле эч нерсеси жок катмарлар бар. Биз эмки шайлоодо сөзсүз жеңебиз, деди бул ырчы. Европанын популисттери дошун улам катуу чыгарууда. Мигранттар жана евро кризис сыяктуу көйгөйлөр саясий үгүттөрдө кеңири колдонула баштады. Ар бир өлкөнүн популисттери ар кандай саясат алып барат. Бирок түзүлүшкө каршы, миграцияга каршы евроскептик, улутчул көрүнүштөр ар өлкөдө бар. Евро биримдиктин бир катар ири өлкөсүндө быйыл шайлоолор болот. Германия, Голландия, өзгөчө Францияда популисттер бир топ жеңишке жетиши күтүлүүдө. Марин Ле Пен Франциянын эмки президенти болчу башкы талапкер. Бул патриотизмдин жылы. Улуттар жана улуттук кызыкчылыктар алдыга чыгат. Брекситти жана Трампты караңыздар. Ал эми евро биримдик эмне болот? Евро биримдик түбүнөн өзгөрүп, авторитардык мүнөзүн жоготпосо өзү жок болот. Айрым европалыктар үчүн популизм өзгөрүүлөр менен үмүт ыроолосо, башкалар үчүн коркунуч. Европалык добуш берүүчүлөр олку-солку маанайда турушат.
Сиздер көрүп жаткан BBC кыргыз кызматы жаңылыктарды улантабыз. Кениянын жогорку соту өкмөттүн Дабаб качкындар лагерин жабуу аракетин токтотту. Бул дүйнөдөгү эң ири качкындар лагери. Аны жаап, анда баш калкалап жаткан 260 миң сомалилик качкынды күч менен мекенине кайтаруу жөнүндө буйрук былтыр чыгарылган. Бирок сот бул иш-чара кишилерди тобу менен куугунтуктоого жатат деп билдирди. Өкмөт болсо Сомалиде жайгашкан Ал-Шабаб тобунун Кениядагы чабуулдары ушул лагерде уюштурулууда деп айтууда. Түштүк Кореялык президент Парк Гын-хе айымдын адвокаттары анын жакын курбусуна байланышкан коррупциялык иш боюнча маектешүүгө прокурорлорго уруксат берүү пландарынан кайра баш тартышты. Курбусунун иш аракеттеринен улам президент айым импичментке кабылган эле. Парк Гын-хе прокурорлор менен бүгүн жолугушмак, бирок кабар медиага чыгып кеткен соң маек жылдырылды. Боливияда ири айдоо аянттарын саранча каптап кеткенге байланыштуу чукул кырдаал жарыяланды. Саранчанын тобу мындан бир апта мурда Санта-Крус шаарынын тушунда пайда болгон. Бул аймакта Боливиядагы эт жана айыл чарба азыктарынын көбү өндүрүлөт. Өз мекениндеги согуштан качып Лондондо отурукташып калган качкындар көп. Булардын бир тобу жумушу менен жакындарын калтырып качууга аргасыз болгон жогорку билимдүү кесипкөй адистер. Бирок алар качкын болгондуктан бул жерде жумуш табуу кыйын. Эми болсо Лондондогу алдыңкы университеттердин бири качкындар үчүн өз тилин жана маданиятын студенттерге үйрөтүүгө шарт түзүп берүүдө. Занубия сириялык качкын. Британияга расмий түрдө кабыл алынган 117 миң качкындын бири. Ал студенттерге араб тилин үйрөнүүгө жардам берет. Бул тажрыйба мага мугалим болууга жардам берет деп ишенем. Менин магистратурам бар болгонуна карабай, азырынча мугалим болуп иштөөгө уруксат жок. Chatterbox демилгеси квалификациясы жогору качкындарга билимин колдонууга жардам берет. Бул демилгени баштаган Мурсал бала кезинде үй бүлөсү менен Афганистандан көчүп келген. Өлкөсүнөн качууну эч ким каалабайт. Жашоодо өтө оор нерсе орун алса, сиз кандай абалда болот элеңиз? Лондондогу SOAS университети биринчилерден болуп, студенттер үчүн башка тилдерди жана маданияттарды таануу мүмкүнчүлүгүн киргизди. Менин оюмча бул качкындарга да өздөрүн жаңы чөйрөдө жакшы сезип, көнүп кетүүгө жардам берет. Жаңы өлкөгө келгенде эч кимге керегиң жок. Бул долбоор болсо, сен менен сүйлөшкүм келет, сенин жардамың керек деп турса жакшы болуп жатпайбы? Муна Дамаскта архитектор болуп иштеген. Азыр деле айрым туугандары Дамаскта жашайт, аларга күндө чалып турат. Согуш учурунда жашоо өтө татаал. Ал жерде тынч жашоого мүмкүн эмес болду. Тынччылык болсо Сириядан кетким келбейт болчу. Эми Chatterbox бул демилгени жайылтуу максатында SOAS сыяктуу башка университеттерди издөдө. Спорт жаңылыктарына келдик. Испания кубогунда Алавес командасы кече Селтаны жеңип, 96 жылдык тарыхында биринчи жолу финалга чыкты. Оюндагы жалгыз голду Эдгар Мендес киргизди. Ал эми Алавес финалда Барселона менен беттешет. Ал оюнга жарым финалда кызыл карточка алып калган Луис Суарес катышаары азырынча белгисиз. Түштүк Кореянын Пьонгчан шаарындагы салтанатта 2018 жылкы кышкы Олимп оюндарына туура 1 жыл калганын белгилешти. Кечеден бери оюндарга чейин күн саноо башталды. Бүгүнкү салтанатта олимпиялык жаңы шам, ошондой эле мелдештер өтө турган жаңы жайлар дүйнө медиасына көрсөтүлдү. Жаңылыктардын соңунда болуп көрбөгөндөй ылдамдык менен велосипед тебүү австриялык киши жаңы деңгээлге чыгарды. Макс Стокл Чилинин чөлүндө тоодон ылдый шагыл боюнча эң тез түшүү боюнча рекорд койду. Ал дөңсөөнүн башынан түбүн карай 1200 метр аралыкты саатына 167 километр ылдамдык менен багындырды. 42 жаштагы Макс велосипед менен вулкандын боорунан жана кар менен түшүү боюнча дагы алдыра турат. Укмуш. Бул жана башка жаңылыктар азыр биздин интернет сайтыбызда, биздин дарегибиз bbc-kыргыз.com. Сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиосу дагы уксаңыздар болот. Берүүнү мен жынтыктайбыз, саламатта болуңуздар.